Шейх Солих Фаулан хафизахуллах түшүндүрмө берип айтып атат. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Бұл төрт ережеде эмнелер камтыйт? Бұл жерде камтыган негизги нерсе таухид менен таанышуу, таухидти билүү жана ширк менен да таанышуу, ширкти да билүү. وما هي القاعدة في التوحيد? Мисалы, эмне таухидте келген эреже эмне? Ал кандай эреже? Ошол эле ширкте келген эреже, ал кандай эреже деп. Себеби дегенде, لأن كثير من الناس يتخبطون في هذين الأمرين. Себеби көпчүлүк адамдар ушул эки нерседе түшүнүшө албайт, ката кетиришет. يتخبطون في معنى التوحيد ما هو? Ошол эле таухид деген сөздүн мааниси эмне? Бул эмне өзү? Ушул нерседе ката кетиришет. Ширк деген эмне өзү? Мааниси эмне? Ушул нерседен да ката кетиришет көпчүлүк адамдар. Куллун юфассирухума аля хасаби хава. Ар бир ката кетиргендер эмне кылып түшүндүрүшөт? Өзү каалагандай түшүнүп алат. Өзү каалагандай. Аллах Тааланын түшүргөн Куран суннанын негизинде эмес, өзү каалагандай түшүнүп алгандардын бардыгы ошол таухидти билбегендер, ширкти түшүнбөгөндөр деп айтат. Ал эми бизге важип болгон нерсе эмне? Валакиннал важиб аннана наржи фи тақидина илал китаб ва сунна. Биз бул нерсени түшүнүүдө Аллах Тааланын китеби жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө кайтышыбыз керек. Лиякуна хада тақид тақидан сахихан салиман махудан мин китабиллахи ва суннати расулихи саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул кайткан нерсе Аллахтын китеби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, ушул кайткан нерсе, ушул эреже. Эмне болуш керек? Туура болуш керек. Адашуудан, катадан алыс болуш керек. Бул нерсе Аллахтын китеби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн алыныш керек. Мына ушул таухид менен ширк дегенге ушул жерде 4 эреже деген 4 эреже бар да. Ушуну түшүнүп алган болсоңуздар, Шейх Ибн Баз рахимахуллах айтат, мушриктердин чыныгы динин билген болот. Жана момундардын чыныгы динин дагы айырмалаган болот, түшүнгөн болот. Анан Шейх Фаузан хафизахуллах айтып атат. Бул жерде дейт автор, бул эрежени өзүнүн оюнан ойлоп чыккан жок дейт. Кадимки жанагы адашкандарды болуп, ар ким өзү түшүнүп алгандай кылып, айткандай кылып, ла мин фикрихи кама яфалу залика кафирун минал мутахаббитин. Өзүнүн оюнан, пикиринен, напсинен алып чыккан жок. Ва иннама ахада хадихил каваид мин китабиллахи ва мин суннати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ва сирати. Буну бул 4 эрежени кайрадан алып чыкты? Алланын китебинен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн жана өмүр таржымалынан, өмүр баянынан, сирасынан алып чыккан дейт. Мына ошол нерсени алымдар кабыл кылган, ушул эрежеге түшүндүрмө берип таркаткан, колдогон. Себеби биз жогоруда айтып кеткендей, ушул 4 эрежени адам түшүнгөн болсо, ширктин чыныгы жүзүн, ширктин тарыхын, ширктин келип чыкканын, ширк эмне, анын коркунучун, айырмасын, таухид деген эмне, момундардын дини, мусулмандардын дини кандай, мушриктердин дини кандай айырмачылыктар бар, канткенде ширкке түшөт. Ошол нерсенин бардыгын негизги эреже менен түшүнүп алса, себеби деген ширктин түрлөрү көп да. Анан негизди түшүнүп алса, ошого салып туруп эле түшүнүп калат. Бул чоң ширк экен, бул кичине ширк экен, бул мындай ширк экен деп. Аллах сактасын. Себеби бул коркунучтуу нерсе туугандар. Муну менен тааныш билиш керек. Эмнеге? Сактаныш үчүн. Эгер ал нерседен билбесең, кантип сактанасың? Ошон үчүн алымдар айткан, кайфа яттaqi ла ядри ма яттaqi. Кантип сактанат эгерде билбесе? Аны билбесе, эмнеден сактанышты? Бул жөнөкөй маселе эмес. Аллах сактасын. Ал адамга бейиш арам болуп атса, тозокко кириш важип болсо, түбөлүктүү кала турган болсо, Алланын каарына түшө турган болсо, сооп жазылбаса, сообу бар болсо, күйүп кетип аткан болсо, бул нерсени биз билиш керек сактаныш үчүн. Мына ушул китепте 4 эреже деген. Ушул нерселердин бардыгын таанышып түшүнө аласыз туган. Ошого сабыр кылып, колдон келсе мүмкүнчүлүк болсо, мына эртең менен убакыт, акыл тунук түшүнүп алганга жеңил болот. Күндө аз эле убакыт 20 мүнөт, 25 мүнөт өтөбүз.
Болду, ошентип акырындык менен азастан түшүнүп аласыздар иншалла. Бүгүн өзү ушу баштапкы сөзүн өтөбүз да, баштапкы кириш сөздөрүн. Шейх айтып атат: "Фаида арафта хадиил каваид ва фахимтаха сахула алейка ба'да залика ма'рифатут таухид аллази ба'аса Аллаху бихи русула ва анзала бихи кутуба." Эгерде сен ушул эрежелерди жакшы түшүнүп алган болсоң, таанышып билип алган болсоңбу, түшүнгөн болсоң, анда сага таухид деген эмне, таухид менен таанышуу, ушул нерсени билүү сага жеңил болот. Аллах Таалам пайгамбарлардын эмнеге жөнөткөнүн дагы түшүнөсүң. Эмне үчүн китептерди түшүрдү Алла Таалам? Мына ушуну түшүнөсүң. Көп адамдар сурайт да, таухид эмне, ширк эмне түшүндүрсө деле кайра эле түшүнбөй эле сурай берет. Себеби дегенде ушул негиздерди билген эмес. Аллах жалгыздыгы деп коет, таухидти бирөө. Ширк десе Аллага шерик кошуу деп коет. Бирок ошону негиздеп, эрежеси менен билбейт. Кайсы учурда шерик болот, кайсы учурда теңдеш болот, кайсы учурда Аллахка шек келтирген болот, кайсы учурда Аллахтын акысын тебелеген болот, кайсы учурда Аллах болгон ишенимин кемитет, кайсы учурда ишеними ошол амалдарына сообун жок кылат же сообун азайтат. Ошонун баардыгы таухидке тиешелүү нерселер. Түздөн түз Аллахтын акысына байланган маселе болот. Ошон үчүн бул нерсеге мындай жеңил карап, баягы Аллах жалгыз да, Аллах жалгыз да деген ал нерсе жетишсиз. Ширк деген ал белгилүү да. Жок. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну Меккеде 13 жыл таухидке чакырды. Андан кийин барып ошо намаз, зекет ошолор парз болду. Ва ма'рифата ширк аллази хаддара Аллаху минху ва байяна хатара ва дарара фид дунья вал ахира. Жана ошондой эле бул эрежелерди үйрөнүп окуп алсаңыз, түшүнүп алсаңыз, анда сизге эмнелер дагы ушу ширктин дагы түшүнөсүз. Анын коркунучун, анын зыянын бул дүйнөдө жана ахиретте кандай зыян берет, анын канчалык зыяны менен, коркунучтары менен ушу менен таанышкан болсоңуз, сиз сак болосуз. Анын акыбетин билбесеңиз, кандай коркунучтарын билбесеңиз, кантип адам сак болосуз? Адам билбесе, таанып алса, албетте ага жеңил карайт. Жеңил карайт. Ва хада амрун мухиммун жиддан. Шейх айтат, бул нерсе өтө зарыл нерсе. Мына ушул нерсени түшүнгөндөн кийин, сага билгенден кийин ушул намаздын өкүмдөрү парз болгон, зекеттин өкүмдөрү парз болгон, ибадаттар. Эгерде адамдын таухиди жок болсо, намаздары, кылган зекети, туткан орозолору пайда бербейт. Лианна хада хуал амр ла аували вал асас. Себеби диндин негизи ушул туганда. Себеби диндин негизи ушул дейт. Лианна сола ва зака вал хадж ва гайриха минал ибадат ла тасиху ида лам тубна алал аслил акида сахиха. Себеби намаздагы, зекеттагы, ажылыктагы ибадаттардын бардыгы туура болуп саналбайт, эгерде туура ишенимге, туура негизге, туура эрежеге коюлган болбосо. Мисалы айтканда, таухидиңиз туура эмес болсо, ширкти билбеген болсоңуз, ошого түшүп жүргөн болсоңуз, намазыңыз, орозо, зекеттер Аллах сактасын туура эмес болуп, кабыл болбой калат. Себеби биз билебиз, чоң ширкке түшкөн адамдар тоо кылбай кетет, амал күйүп кетет. Мына ошон үчүн Аллага болгон ихлас, таухид, бул ширк ушул нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Андан кийин улама айтып атат: "Вакад каддама рахимахуллах ли хадил каваидил арба би муқаддиматин азима фиха дуа ли талабатил илм." Автор бул жерде ушул 4 эрежеге киришерден мурун, ушул кириш сөзүнүн башында өтө бир чоң эреженин алдын, 4 эреженин алдында чоң бир дуа менен кайрылып атат. Дуа кылып атат окуган адамга, уккан адамга ушул эрежени. Улук арштын өзү Алла Таалам менен дан сураймын, сени бул дүйнөдө жана ахиретте жакшылыгын алсын деп. Себеби максат биз бул нерседен таанышуу менен, үйрөнүү менен адашуудан, ширктен сак бололу деп окуп таанышып атабыз.
Аллах Таалам бул дүйнөдө жана акыретте сени коргоого алсын деген сөз сени жакшылыгын алышы дейт. Ва ида таваллаху Аллаху фид дунья вал ахира фа иннаху ла сабиля илал макари ан тасили илейх ла фи динихи ва ла фи дунья. Аллах Таалам сени өз коргоосуна алган болсо, анда бул дүйнөдө да акыретте да сага эч кандай зыян келбейт. Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 257-аятында айтат: Аллах Таалам ыйман келтиргендердин коргоочусу, аларды караңгылыктан жарыктыкка чыгарат. Ал эми капырлардын коргоочулары тогут дейт, шайтандын жолу дейт. Алла сактасын. Эгерде Алла Таалам сени өз коргоосуна алган болсо, сени дос туткан болсо, жакшылыгын алган болсо, анда сени караңгылыктан чыгарат. Эмненин караңгылыгынан? Зулумати ширк, ширктин караңгылыгынан, капырчылыктын караңгылыгынан, шек саноонун караңгылыгынан, атеизм, ошол Кудай Тааламды жокко чыгарып капырчылыктын караңгылыгынан жарыктыкка чыгарат дейт. Эмне жарыктыкка? Ыймандын нуруна, илим нуруна, пайдалуу илимге, пайдалуу илимден кийин туура амалга. Мухаммад сүрөсүнүн 11-аятында Алла Таалам айтат: "Далика би анналлаха маулаллазина аману ва аннал кафирина ла маула лахум." Себеби Алла Таалам ыйман келтиргендердин коргоочусу. Ва аннал кафирина ла маула лахум. Ал эми капырлардын коргоочусу жок дейт. Фа ида таваллака Аллаху би риаятихи ва би тавфиқихи ва би хидаятихи фид дунья вал ахира фа иннака тас'аду саадатан ла шақа ба'даха абада. Эгер Алла Таалам сени сага тавфиқ берип, өз ырайымын алса, хидаяты менен, хидаят берип сага бул дүйнөдө жана акыретте, анда сен чыныгы бактылуу адамсың. Бактылуулук деген акчада эмес экен, байлык мансапта эмес экен. Бактылуулук Алла Таалам сени түз жолго салышында. Бактылуулук Алла Таалам сени сага тавфиқ, ийгилик беришинде, өзү ыраазы болгон жолго салышында. Мына ушул нерседе бактылуулук. Бул нерсени, хидаятты, түз жолду тапкан болсоң, сен эч убакта бактысыз болбойсуң. Бул дүйнөдөгү коргоосун алганы сени хидаятка, түз жолго салганы, туура багытка салганы. Ал эми акыретте коргоосун алганы би ан юдхилакал жанната халидан мухалладан фиха ла хауф ва ла марад ва ла шақа ва ла кибар ва ла макари. Ал эми акыретте сени коргоого алганы бейишине толук түбөлүктүү кылып киргизгени. Ал жерде адамдын жаны чыккандан кийин коркунучтун болбошу. Ал бейишке киргенден оору жок, бактысыздык жок, картайуу жок, жагымсыз нерселер жок дейт. Мына ушул нерсе акыреттеги Алла Тааламдын коргоого алышы. Ушинтип дуа кылып атат туугандар. О окурман, Алла Таалам сени бул дүйнөдө жана акыретте да өзүнүн коргоосун алсын деген. Бул дүйнөдө коргоо дегенди түшүндүк туугандар. Акыретте коргоо деген эмне экенин түшүндүк. Ушу 3 нерсе менен дуа кылып атат автор окуган адамга. Биринчиси, бул дүйнөдө жана акыретте сени коргоосун алсын деди. Экинчиси, сени берекелүү кылсын деди. Андан кийин Аллах Таалам сага эмнени берсе шүгүр кылгандардан кылсын, жана башыңа кыйынчылык келсе сабыр кылгандардан кылсын. Эгерде күнөө кылган болсо, анда кечирим сурагандардан кылсын деп, ушу 3 нерсе менен кайрылып атат да, дуа кылгандан кийин. Ал эми берекелүү кылсын деген эмне десе, шейх айтып атат, береке деген Аллах Таалам сени берекелүү кылсын деген, береке деген сенин өмүрүңдө береке, рызкыңда береке, илимиңде береке, амалыңда береке, бала чакаңда келешинде береке, досторуңда береке, сен жанында жүргөн. Каякта жүрбөсүн, сен жакшылыкта болосуң. Мына ушул нерсе береке. Бул Алланын чоң жакшылыгы. Өмүрүңдө береке, өмүрүңдө жакшы амалдар менен өтөсүң. Рызкыңда береке, адал рызкыда жүрөсүң, арам рызкыдан алыссың. Илимиңде береке, билгениңе амал кыласың, аны башка бирөөгө айтасың, жеткизесиң. Амалыңда береке, кылып аткан амалың пайгамбардын жолуна дал келген, шайкеш келген, туура келген амал. Өзүң токуп алган амал эмес. Тияк-бияктан угуп алып негизсиз жомокко курулган амал эмес. Мына ушунун баары берекелүү. Урпактарыңда келечек балдарыңда береке. Ошолорго кайдыгер болбой туура тарбия беришиң. Ал сойлук балдар сени артыңан жакшы дуалардын кылып турушу.
артыңдан берекелүү, солих, туура перзенттер туяктарын калышың. Каякта болбосоң дагы сен менен береке болот. Мына ушул нерсени береке дейт. Бул чоң жакшылык. Автор ушинтип сени берекелүү кылсын кайда дейт. Ошон үчүн туугандар, береке дегенди туура түшүнүп алалы. Андан кийин айтып атат: "Ва ан яджалака мимман ида утия шакар". Эгерде сени Алла Таалам сени ушундайлардан кылсын, берилген болсо, эмне берилген болсо ошого шүгүр кылгандардан кылсын дейт. Себеби дегенде кээ бир адамдарга жакшылыктар берилген болсо, ошол жакшылыкка ал наразы болот, же болбосо куфурчулук кылат. Ошол жакшылыктын артынан акыйкатты кабыл кылбай калат. Кудай Таалам буйруган буйруктарга убакыты болбой калат. Себеби ал адамда жакшылыктар көбөйүп кетти. Бошобой калды байлыгын артынан. Аллах сактасын. Бул уже ошол келген жакшылыкка шүгүр кылбаган болуп саналат. Кээ бирлер ушу курсагы тойгонуна, ден соолугунун чыңына, же байлыгына, мансабына чирен акыйкатты кабыл кылбай текеберленип кеткендер бар. Аллах сактасын. Бул куфурчулук, Кудай Тааламдын неmatына жакшылык менен кайтарбоосу. Себеби дегенде көпчүлүк адамдар жакшылык келсе, ал жакшылыкты Аллахтан дебестен, менин маңдай теримен, менин акылдуулугуман, менин эмгегим деп, керек болсо үй бүлөсүн коркуткандар бар. Мен өлүп калсам көрөр элем силерди деп. Мен таппасам ким таап атат силерге деп. Мына ошол бели Аллах берген неmatты жакшылыкты Кудай Тааламга таандык кылбай, өзүнүн мээнетине, акылына, тажрыйбасына таянгандар. Аллах сактасын. Мунун бардыгы Аллах берген нематтын кадырын баркын билбегендер. Ва сарафуха фи гайри таатилла. Мындан да жаман нерсеси ошол келген жакшылыкты жаман нерселерге колдонушу, бузук иштерге колдонушу, күнөө болгон иштерге колдонушу. Аллах берген рызкыны. Бирлери арак алса, бирлери кредит берип, кредит алып, ушундай жаман жактарга колдонот айтор. Фасорат сабабан лишакавати. Мына ошол келген нематты жакшылыкка колдонбой, бактысыз нерсесине себепкер болуп калат асыл. Бактысыз болушуна себепкер болуп калат. Себеби келген нематты жакшылыкка колдонгон жок. Ошонун шүгүрчүлүгүн айткан жок. Себеби дегенде шүгүр кылган болсо, берилген жакшылыктар берекелүү болот, сиңимдүү болот, көбөйөт ага. Аллах Таалам Куранда Ибрахим сүрөсүнүн 7-чи аятында айткандай: "Ва ид тааддана роббукум ла ин шакартум ла азиданнакум". Роббиңер айтты: эгерде силер шүгүр кыла турган болсоңор, анда мен ашырып берем дейт. Эгерде капырчылык кылып, наразы болуп Кудай Тааламга шүгүр кылбасаң, анда мен азабым сени катуу деген уландысында. Шүгүр кылгандарга Алла Таалам ашырып берет. Шүгүр деген туугандар тил менен болот, дене менен болот, жүрөгү менен болот. Жүрөгү менен ошол нерседен ишенип, бул Аллахтан деп, Аллахтын жакшылыгы деп ишенүүсү, тили менен жакшы сөздөрдү айтып, Кудайга шүгүр санап, мактоолорду айтышы, денеси менен ошол шүгүрчүлүктүн аткарышы, Кудайдын буйруктарын аткарып, тыйгандарынан тыйылып, ушуну шүгүр деп айтат. Эми тили менен кейип кекшип, башка адамдарга жалап кылып, арыз-муңун айтып, жашоого наразы экенин айтып, берилип аткан нематтарды көрбөшү, өзүнөн өйдөлөрдү эле карап дайыма. Аллахсын бул Кудай Таалам берген нематка шүгүр кылбагандык. Мына шүгүр кылуу деген ушул. Шүгүр Аллах берген нерселерге шүгүр кылуучулардан кылсын деген ушул. Андан кийин айтты: эгерде башына бир кыйынчылык келсе, сабыр кылгандардан кылсын сени деп атат. Адам баласы бул дүйнөдө кыйынчылыктарга душал болот. Өмүр болгон жашоого келгенден кийин ар кандай кыйынчылыктар бар жашоодо. Ошол келген кыйынчылыктарда адам кайгынын артынан, кыйынчылыктын артынан көңүлү түшүп, Кудайдын ырайымынан үмүтүн үзүп калбаш керек. Тескерисинче бекем болуп, сабыр кылып, Аллах Тааламдан жакшылыктарды суранып, ошондой кылып өмүр сүрүш керек. Анан кээ бирлер бар, башына бир кыйынчылык келип калса эле, баягы тутуп жүргөн орозосу жок, окуп жүргөн намазы жок, кылып жүргөн жакшы амалдары жок. Эмнеге десе, менин проблемаларым көбөйүп кетти. Кадимки бул намаз, Кудай Тааламдын буйруктарын курсак ток, көңүл ток болуп жүргөндө гана аткарыш керек. Анан бир аз кыйынчылык келип калса, таштап салыш керек. Ал кезде окубаш керек. Же кээ бирлер бир кичине иштери көбөйүп калса деле таштап салат буйруктар. Бул өтө мааниси терең туугандар. Жакшылык келсе шүгүр кылуу,
анча кыйынчылыктар келсе сабыр кылуу бул бактылуулуктун белгилеринен. Кээ бирлер кейип кекшип башына келген кыйынчылыкты о Кудай ушу мени эле көрүп калдыңбы, мен эмне кылып жаздым, эмне кылдым мынчалык деп жаман ойдо болгондор бар. Аллах таалам Алла сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат хадисте, Тирмидиде келген: Инналлаха ида хабба кауман ипталахум. Аллах таалам кайсы коомду жакшы көргөн болсо бале жиберип сынайт. Ошонун арасынан ким фаман радия фалаху рида, ким ошол келген кыйынчылыкка балейге сабыр ыраазы болгон болсо ага ыраазы болот Алла таалам. Оман сахита фа алейхи сахат, ким кейип кекшип ачууланып жактырбай ошол нерсени ошондой болсо анда ага дагы ошол ачуу болот дейт Алла тааламдан. Алла таалам балени жакшы көргөн коомуна жиберет дедик. Ошо коомдордун үммөттүн арасынан эң жакшылары бул пайгамбарлар. Ошон үчүн ал-амбия, пайгамбарлар эң сыноого душар болгондор. Баленин үстүнө түшкөндөр, эң көп түшкөндөр балелер пайгамбарларга болот. Себеби булар адамдардын эң артыктары, эң артык, эң жакшы адамдар пайгамбарлар булар. Андан кийин чынчылдар, шухадалар, момундар, ал эми эки жүздүүлөр Аллах сактасын, аналардын абалы башка. Момундар мусулмандарга ийгилик келип, жакшылык келгенде кошулуп кетет, кыйынчылык келгенде таштап кетет. Адамдардын арасынан дагы ушундай иманы бекем болбогон, динди бир кызыкчылыкка, бир жакшылыкка жетип алыш үчүн курал катары колдонгондор бар. Анан бир аз кыйынчылык келсе таштап кетип калышат. Хадж сүрөсүнүн 11-аятында Алла таалам айтып атат: "Ва минан наси ман я'будуллаха аля харф". Адамдардын арасынан мындай бир беткейлик деп коет да. Элдер үркүсө кошо үркүү деп коет го. Ошондой кылып Аллахка сыйынгандар бар дейт. Караса адамдар сыйынып атат, Кудай тааламга ал дагы кошо сыйынып кетет. Эч түшүнбөй эле эмненин негизинде сыйынат. Fa in asabahu khayrun itma'anna bihi. Эгер ошо сыйынып жүргөндөн кийин жакшылык келип аткан болсо, көңүлү ток болуп жүрө берет дейт. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Эгер бир кыйынчылык келип калса, бир фитна келип калса, бир сыноо келип калса, не жүзү менен буруп кетет дейт. Ал жакшылыктан сыйынып аткан нерсесин таштап салат деген сөз да. Ушундай абалдагылар дүйнөсүн жана акыретин жоготкондор, кыйроого учурагандар, бактысыздар булар. Далика хуал хусронул мубин. Мына ушул чыныгы бактысыздык, ачык айкын бактысыздык дейт. Аллах сактасын. Кээ бир адамдар намаз окуп калат. Не десе намаз жакшы экен, рызкың кеңейет экен, балелер болбойт экен деп. Анан бир аз кыйынчылык келип, иштер жакшы жүрүшпөй жаткан болсо намаздарын таштап салат. Бул дүйнө дайым эле жыргалчылыктын үстүндө, кубаныч, сүйүнүчтүн үстүндө эле боло бербейт. Бирде өйдө бирде ылдый болот. Кыргызда жакшы сөз бар го, бирде жигит төө минет, бирде жөө жүрөт, бирде ачык болот, бирде ток болот. Алла тааламдын жазып койгон мыйзамдарынан кээ бирлерди кыйынчылык менен сынайт, ошосу менен даражасы көтөрүлөт. Кээ бирлер жакшылык менен сынайт. Туугандар, көп эле учурда адам жокчулук менен сыналганда, жакшылык менен сыналганды көтөрө албайт дейт алымдар көп. Ага каранда бир аз кыйынчылык менен сыналса, адам көтөрүп, ыйманын сактап калышка жеңилирээк экен. Ал эми жакшылыктар көп келип, байлыгың көп, бүт жана телегең тегиз, ошол кезде ошонун шүгүрүн аткарып, көп кетпей, кутуруп кетпей, шүгүрчүлөрдөн, шүгүр кылгандардан болуш кыйыныраак экен. Ал эми башына бир аз кыйынчылык келсе, айла жок сабыр кылат, ошол нерсе чыдайт, бул жеңилирээк деп айткандар да бар алымдардын арасында. Бирок кыйынчылык келсе дагы сабыр кылып, жакшылыгы көп болуп, бай болуп, шүгүр кылган кимиси жакшыраак десе, кимиси таква болсо, кимиси Кудайга жакын болсо, ошол Кудайга жакыныраак деген. Өйдө ылдый болот, ошон үчүн башка бир кыйынчылык келсе, Кудай тааламга эмне жаздым, Алла тааламга эмне кылдым, мен эмне ушунча эле эмне болуп кетти дебестен, ошону жакшы ойдо болуш керек Алла таалам. Алла таалам мени сынап аткан турбай, ушун менен даражам көтөрүлөт, күнөөм кечирилет деген жакшы ойдо болуш керек Алла таалам. Жаман ойдо болбош керек. Акча байлыгы келип аткан болсо, жанатип адашып кеткен коомдордой болбош керек. Кудайдын мен эрке кулумун, Алла таалам мага берип атат, значит мени жактырып атат деп кутуруп жүргөндөр бар.
бул дүйнөдө берсе мага, Аллах таалам акыретте да берет мага деп. Ошол менен башкаларды кемсинтип, үстүнөн карап, сенде жок болуп атса, анда сенде ошо бир жакпаган, Кудайга жакпаган пенделерсиң да. Ошон үчүн Кудай сага бербей атат да деп, абал тили менен бетин айтпаса да ичинде ушундай ойлогондор бар. Аллах сактасын. Ошон үчүн байлык келсе дагы ал менен таразалабаш керек өзүңдүн абалыңды. Жокчулук келсе дагы аны менен таразалап, мен жаман адам турбайымбы, бактысыз турбайымбы, ийгиликсиз адам турбайымбы деп. Тем более азыркы күндө айрыкча ошол анча-мынча байлыкка жетип алгандар өзүн ийгиликтүү көргөзүп, ошол ийгилик деген бул байлыкка гана жетүүдө, ийгилик деген бул ушундай жол деп тренингтерди өтүп, карапайым адамдардын да башаламан кылып, баштарын айланткандар да көп да, Алла сактасын. Ошон үчүн адам чөкпөш керек. Чыныгы байлык адамдын жүрөгүндө болгон байлык, каниеттүүлүгү байлыгы. Адам канча бай болсо деле, Алла таалам анын көкүрөгүнө кедейликти салып койгон болсо, ал кедей адам. Себеби ал адам тойбойт, өмүрү өткөнчө көңүлү ток болбой, дүйнөнүн жыйноонун үстүндө дүйнөгө кул болуп өтөт, Алла сактасын. Ал эми Алла таалам жүрөгүнө кенендикти, байлыкты берип койгон болсо, Аллах тааламдан келген ырыскыга каниет кылып жашоосу, көңүлү ток, тынчтыкта жашайт да. Себеби ал адам бай, жүрөгү бай адам. Алла тааламдын жазып койгон мыйзамдарынан айтат, Али-Имран сүрөсү 114-аят: "Тилкал айям ва тилкал айям нудавилуха байнан нас." Ал күндөрдү биз адамдардын арасына алмаштырып турабыз дейт. Бул деген сөз бир күнү сага жакшылык болсо, бир күнү кыйынчылык болушу мүмкүн, бирде өйдө болсо, бирде ылдый болушу мүмкүн, бирде ток болсо, адам бирде ачык болушу мүмкүн. Кандай абал болсо, жакшылык келгенде намаздарды окуп коюп, анан бир кыйынчылык болсо таштап салып, мындай адамдар Кудай тааламдын сынаанан сынып калгандар, балейге түшкөндөр, Алла сактасын. Кылып аткан ибадатында Аллахтын ыраазылыгы үчүн эмес, башка бир максатты көздөп алгандар, же түшүнбөгөн адамдар. Анан үчүнчү айткан нерсеси 3 дуа кылды суранат. Ошо үчүнчүсү күнөө кылып алган болсо, кечирим сурагандардан кылсын сен дейт. Адам баласы пенде деген ошол. Кыргызда айтат го, жаңылбас жак болбойт, мүдүрүлбес туяк болбойт. Адам жаңылып алышы мүмкүн, ката кылып алышы мүмкүн, күнөөсүз адам болбойт. Ошо күнөө кылган кезде адам заматта бушайман болуп, өкүнүп, ошол нерседен кайтып, тобо кылып, Алла тааламдан кечирим сураса, бул дагы бактылыктын белгиси. Анан күнөө кылып алса, аны жеңил карап, кош көңүл кылып, кош көңүл жасап алган. Эмне болуп калыптыр ал? Главное, жүрөк таза болсо болду да. Адамдар деле кылып атпайбы десе, Аллах сактасын, бул чатак да жүрөктө абалы. Алла таалам Али-Имран сүрөсүнүн 135-аятта айтат: "Валлазина ида фаалу фахишатан ау заламу анфусахум закаруллаха фастагфару лидунубихим." Ушундайлар бир жаман ишти кылып аткан болсо, же өздөрүнө зулум кылып алган болсо, заматта Аллах тааламды эстешип, кечирим сурашат. Аллахтан башка күнөөлөрдү ким кечирет деп атат. Ыймандуулардын сыпаты, эгерде ката кылып күнөө кылып алган болсо, алар заматта кечирим сурап, Аллахты эстеп кайтышат деп атат. Иннама таубату алаллахи лилладина яъмалуна суа bijahала thumma yatubuna min qarib. Алла таалам ушундайлардын тобосун кабыл кылат. Бир туура эмес ишти жасап алса, алар тезинен эле артынан эле тобо кылышат. Анан күнөө кылып коюп, Аллах эмне десе кечиримдүү деп коюп тобо кылбай, ага өкүнбөй, ал күнөөнү жаман көрбөй жүрөрүш. Анда бул заматта тобо кылгандар, кечирим сурагандардан болуп саналбайт, Алла сактасын. Адам билбей күнөө кылуу эмес, ошо кээ бир нерсе билип деле жаңылышып, али жүрөгүнө жакшы отура элек, же болбосо амал жүзүндө, практика жүзүндө жакшы үйрөнө элек, ошо кээ бир нерсени ката кылып алышы мүмкүн. Анан ошо катаны улантпастан, заматта артынан тобо кылып, истигфар кылып, Аллахым кечире көр деп Аллага кайтат. Ошол нерсени таштап койбойт, же болбосо күнөө иш кылып алсам мен курудум, Аллах мени кечирбейт деп жаман ойдо болуп жүрө бербейт. Ушул 3 нерсе туугандар бактылуулуктун белгиси. Мына ушул жерден биз токтойбуз. Жакшы түшүнүп алыңыздар. Бүгүн биз автордун ушул 4 эреже деген жерге киришкенге чейин ушул окуп аткан адамга, угуп аткан адамга, ушул 4 эрежени таанышып киришкен адамга шейх дуа кылып атат. 3 нерсе менен. Ушул 3 нерсе
бактылуулуктун белгиси деди. Кимге Алла Таалам берген болсо шүгүр кылса, кыйынчылык келсе сабыр кылса, күнөө кылып алган болсо кечирим сураса, мына ушул нерсе бактылуулуктун белгиси деди. Ушул нерсени суранды, Алла Таалам суранып дуа кылып атат сизге. Ким ушул 3 нерсеге топукта болсо, мындай ийгиликти ушул 3 нерсеге түшүнүп, ушуну аткарган болсо, жакшылык келсе шүгүр кылган болсо, кыйынчылык келсе сабыр кылган болсо, күнөө кылган болсо, кечирим сураган болсо, ал бактылуулукка жетиптир. Бул нерседен кур калган адам бактысыздыкка душар болупту дейт. Аллах Таалам бардыбызды туугандар жакшылык келсе шүгүр кылгандардан кылсын, кыйынчылык келсе сабыр кылгандардан кылсын, күнөө кылып алган болсок кечирим сурагандардан кылсын. Анан күнөө кылып койсок эле, күнөө кыла берсе болот экен, эңиз кечирим сурап койсок эле болот экен десе, бул жалганчылардын ою да, жалган кечирим суроо болуп калат. Биз атайлап кылбайбыз. Эгер кайсы бир болуп адам ката кетирип алган болсо, сөзсүз артынан кечирим сураш керек, бушайман болуш керек, өкүнүш керек. Бул нерсе кайтып барбайм деп, ошентип бекем белин байлап, ошентип чечим кабыл алып, ал адамдын жүрөгүндө болгон ыйманы, чынчылдыгынан кабар берет. Ошон үчүн кээ бирлер адашып калат, күнөө кылып атса да эле, күнөө кылса да күнөөсүнө бушайман болбой, ага өкүнбөй, кылып аткан жакшы амалына таянып калат да. Мен негеде жакшы амалым бар, жакшы амал кылып атам деп ошол өчүрүп салат деп коет дагы, кылган күнөөсүнө кечирим сурабай жүрө берет. Ошон үчүн мурунку салаф солихиндерде айтылган, кээ бир адамдардын сооп амалдары тозокко киргизет, кээ бир адамдарды күнөөсү бейишке киргизет деген. Бул кандай десе, бир адам сооп амалдар жасап коюп, ошого алданат, өзүн ошол сооп амалдарына таянат, ошого ишенип алат, дагы күнөө иштерине кайдыгер болуп жүрө берет. Эмне десе, мен сооп амалым бар, мен кирбесем ким кирет бейишке деп. Мына ошондой болгон өзүн өзү алдоосу, текеберлиги, амалына таянгандыгы ошол адам Алла сактасын ошону менен барып курuyт дейт. Ал эми кээ бир адамдар күнөө кылып алышы мүмкүн, бирок ошол күнөөсүнө Кудай Тааладан кечирим сурап, бушайман болуп, өзүн Кудайдын алдында дайыма күнөөкөр сезип, кечирим сурап, ошол күнөөсүн көзүнүн эки көзүнүн ортосунда жүрөт дайыма. Ушуну кылбай эле койсом болмок экен, ушудан алыс болсом экен, каяктан кылып алдым деп өкүнүп жүргөндү, ошонун артынан көп сооп амалдар жасайт. Ошол кылып алган күнөөсү ал адам жүрөгүн ойготот. Кудай Тааланын алдында жакшы кулдардан болгушуга, туура жолдо жүрүшкө түртөт. Ошонун артынан өзүн жемелеп отуруп, ал адам Кудайдын кечиримине душар болуп, бейишке кирет дейт. Ошон үчүн кылып аткан амалыңызга таянып, Кудайдан кечирим суроодон кайдыгерде болуп калбаңыз. Күнөө иш кылып атам деп Кудай Тааламдан жакшылыкты сурабай, өзүн мен күнөөкөр курдум, мен болбой калдым деп шайтандын азгырына түшүп, Кудай Тааламдын ырайымына, мээрин, үмүт үзүп салбаңыз. Келип аткан жакшылыктарына шүгүр кылыңыз. Бир анча-мынча жашоодо ыңгайсыз абалдар болуп калса, кейип, кекшип, наалып, башкаларга арманыңызды айтып, келип сот тармактарга жазат, үйүндө болуп аткан проблемаларын айтып, жашоом түңүлдүм, жашагым келбей калды деп, бардыгы Кудайга жакпаган нерселер. Өлүп эле калсам болсо болмокчу деп, ушундай сыяктуу арманын айткан, ушундай кайгыларын айткан нерселерди айтат. Мунун бардыгы Аллага жагымсыз нерселер. Аллах сактасын. Ошон үчүн бул 3 нерсе биз али эрежелерге киреше элекпиз туугандар. Бүгүн кириш сөзгө кирдик, кириш сөзгө. Жакшы түшүнүп алган болсок, унвану саада деген сөз жакшылык, бактылуу болгубуз келет, ар кимибиз бактылуу болобуз. Ушул бактылуулуктун белгилеринен ушул белги, ушул сыпаттар өзүңүздү карап көрүңүз. Эгер сизде бар болгон болсо, анда сиз бактылуу топтогу адамдардын катарындасыз. Себеби ушул бактылуулуктун белгилерин дейт. Айткан жок бактылуулуктун белгилерин. Ден соолугу чың болсо, бийликте болсо, анан байлык болсо деп. Жок, адам ден соолугу деле чың болуп бактысыз болот. Байлыгы деле толуп бактысыз болот. Бийликте туруп деле бактысыз болот. Телегей тегиз болуп деле бактысыз болот. Эгерде жогоруда айтылган нерселер жүрөгүндө болбогон болсо. Адам баласына бир өрөн алтын берсең да, экинчи өрөн дагы бир өрөн алтын болсо деп айтат. Адам тойбойт деп, мунун баары келет. Жүрөк ооруганда билбейт жашоодо келген жакшылыктардын кадырын билбейт Кудай Тааламга деп, ошого таандык кылбайт. Аллах сактасын.